Кошта боюнча биздин позициялы билдели, биз артабан давам этесекпиз. Көрөшө күндөр алда эле, чүнки биздин шыйхан талдары һәм башка табигатыбыз, республикалар болгон табигатыбызды биз хаклап каларга тийишпиз. Чүнки кошта боюнча көп суроолор көтөрүлдү. Мен ар убакыт айтам, Ради Хабировдун чыгышында да ул айта бит, я не позволю анда 3000 кишиге ишер калырга. Эгер ул тиги халыктын халыкты иш югалтуудан борчулай экен, бүгүнкү күндө Сибайдагы ушул экологик ситуация эбит. Анда 30%га жакын халык, бул 7000ден 20000ге теклем халык Сибай калаасынан көчүп кетерге мажбур болот. Ойлоп карасаң, мына 20000 киши, ул бүгүнкү сода БСК соданан караганда 3000 киши, 20000 киши иштейт дерек, 3000ден 20000ге жакын киши иштейт. Сибайда 17000 киши балаларын мектептен алып, балалар ишлерин таштап, фатирларын арзан хактарга сатып көчүп кетерге мажбур болду. Эмне бул тууралуу ойлонбайлар экен? Эгер иш орундары үчүн борчулабыз экен, биздин Башкортостандан, ярты Башкортостан Сибирде гаилелерин таштап, Сибирде халыктарын бүтүрүп иштерге мажбур, чүнки Башкортостанда иш орундары. Эмне бул тууралуу ойлонбайлар экен? Шуга айткым келет, ул эгерде тиги биздин табигатыбыз бирниндей алыштыргысыз халкыбыздын байлыгы һәм биз аны келечек болгонго мутлак рәвештә саклап алып калырга тийишпиз. Шуга биздин позицияны билели, биз ар вакыт Шыйхан таулары үчүн, Куштау, Торатау, Йөрөктау таулары һәм табигый байлыктарыбыз үчүн ар вакыт каршы чыгасакпыз, яклап